Hello, nice to meet you. Hello. Good morning. Morning. Жогорку кеңештин төрагасы Нурланбек Шакиевдин Улуу Британиядагы расмий иш сапары башталды. Бул тарыхый сапар Кыргызстан эгемендүүлүк алган жылдардан бери алгач ирет уюштурулууда деп билдирет парламенттин басма сөз кызматы. Алгач төрага Улуу Британиядагы кыргызстандыктар эмгектенген GC Fresh айыл чарба фермасына барды. Мекендештер менен өткөрүлгөн жолугушууда Кыргызстан менен Улуу Британиянын ортосундагы кызматташтык акыркы жылдары жигердүү өнүгүп жатканын белгиледи. Ал эми мекендештер бир катар маселелерге токтолуп, анын ичинен жумушка орноштуруу менен алектенген компаниялардын ишин жөнгө салууну өтүнүштү. Алардын айтымында айрым учурда келишимдер так аткарылбай, көйгөйлөр жаралган учурлар арбын. Төрага Нурланбек Шакиев айтылган бардык маселени эске алып, көйгөйлөрдү чечүү багытында тийиштүү мекемелер менен керектүү иштер жүргүзүлөрүн белгиледи. Сіздерге чоң рахмат. Бұл Профос компаниясы биздин ушу Британияга келген эмгек мигранттарыбызга жакшы шарттарды түзүп, жакшы эмгек акыларды берип, эң башкысы жакшы мамиле кылган компания катары биздин элибиз жакшы жагын уга баштады. Мына келип өз көзүбүз менен ошо парламенттик делегация расмий сапардын иш алкагында сиздердин фермаңыздарды барып көрдүк. Бул жердеги азыркы шарттарды ушул компаниянын аткарып аткан иштерин өз көзүбүз менен көрүп, биз чындап эле ушундай шарттардын жакшы экенин, жакшы мамиле экенин өз көзүбүз менен көрүп, аябай сиздерге ыраазы болуп отурабыз.